Так, баштадык. Бул гүлөбүздүн аты сальвия. Сальвиянын аралашма түрү бою 45-50 сантиметрге чейин болуп өсөт. Bir жылда bir гүлдөөчү гүлдөрдүн катарына кирет. Азыр биз турпагыбызды даярлап алдык. Азыр немени сальвия гүлүн эге баштайбыз. Так, урукту ачабыз биринчиден. Так, урукту ачтык, көрсөңүздөр болот. Уругум мындай чоң-чоң эле уруктан экен бул. Эккенде кыйынчылык жаралбаса керек. Төгүп алабыз бул жака. Так, unda эмесе биздин сальвия гүлүнүн уругун эгип баштадык. Бисмилла деп. Буга жөөк салбай эгип көрөм. Уругу жакшы экен, чоңураак. Зубочисткага жакшы жармашат экен. Так, бирок чызыкча чызып алып эккен жакшыраак болот экен. Мындайда баардыгы эле жер кара болуп адашып бир жерге экени дагы коюп алышым мүмкүн экен. Азыр биз адашпаганга аракет кылабыз. Так, сальвия гүлүнүн уругун сээп бүттүк. Сепкенден ушунча урук ашып алды. Ашкан урукту обратно салабыз. Дагы керек болуп калса дагы эгебиз, болбосо кийинки жылкага. Ичин карасаңар, дагы толтура урук бар. Менин оюмча примерно бир ушундай уруктан примерно бир канча десем бир 1000, 2000 көчөт алса болчудайбы деп ойлойм. Азыр кичинекей эле жерге бир примерно 50тен көп урук сээп койдум окшойт. Так, аны чыкканда дагы санайбыз. Канчасы чыгат, канчасы чыкпай калат көрөбүз. Так, азыр урукту сээп бүттүк. Үстүн бир сыйра нымдап алабыз. Суу менен чачып. Так, бардык жерине сууну чачып, четкирип нымдап алдык жакшылап. Эми bunun üstüne turpaktan koşup koyabız. 1-2 miligram bulup turpak sevip çalış üstüne gayrı.
Бул ошондо биздин акыркы 5-урugубузду эгип бүтүрүп атабыз. Бул ар бир гүлдүн өзүнчө ыкмасы бар экен. Ошого карап эгиш керек экен. Ошондо туура өсөт экен. Биз бул маалыматтарды болгону интернет тармагынан эле, Google'дан кантип эгет, Яндекстен да жазсаңар болот, кааласаңар YouTube'дан да жазсаңар болот, видеосу менен көргөзүп берет. Ошол жактан алган маалыматтар менен эле ушундай кылып эгип атабыз. Атайын ушунча турпак алып койгон болчумбай? Ошол турпакты үстүнө чачтым, эми буну жайып чыгабыз. Так, турпакты бир сыйра үстүнө 1-2 миллиметрдей кылып сээп чыктык. Эми аз-маз дагы суулаштырып коебуз. Жакшы неме болуш үчүн, питаться этиш үчүн, биздин урugубуз тезирээк өнүп чыгыш үчүн азыр турпакты аз-маз көбүрөөк салып койгондой сезилип атат мага. Аны чыкканда көрөбүз. Бүгүн 20-март 2022 жыл. Канча күндөн кийин чыгат, чыккандан кийин дагы видео обзор кылып, видеого тартып көргөзөм. Bundan başka da aldıda 4 gülün türünü ektik. Eğer gül östürgönüge kızıksanızlar videolarda girip kanalımızdan görüp çıksanlar болады. Kanalga катталып, көргөн видеого лайктан басканды унутпайбыз. Эгер кандайдыр бир сунуштар болсо, ой пикирлер болсо, астына комментарийга жазып калтырып кетсеңиздер болот. Так, ушуну менен сальвия гүлүн эгип бүттүк. Үстүн жабабыз. Үстү ышык чабылыш керек, ичине аба кирбеш керек. Бир климатта туруш керек, ысык жерде. Абанын температурасы 22-25 градуска чейинки температурада турса, бул бат өсөт. Шуну менен бүгүнкү видеолорубуз аяктайт. Бүгүн 5 гүлдүн түрүн эгип көргөздүк сиздерге. Качан кайсы бири чыгат, көчөт болуп чыкканда ар бирин видео кылып, тартып, киргизип сиздерге көргөзүп турабыз.